Саламатсыңарбы менин урматтуу окуучуларым. Бүгүн сиздер менен кыргыз тили сабагынан идиш аяк деген темада сүйлөшөт экенбиз. Антип эмесе китептерибизди ачып, түздөнүп отуруп алабыз. Алтымыш экинчи бетте эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Азаматсыңар, буларды келгиле бирге окуйбуз. Бул кайсы идиштер? Чайнек, табак, кашык, чыны, кашык айыры, кайталайбыз дагы. Чайнек, табак, кашык, вилка, чыны. Экинчи көнүгүн аткарабыз. Табакта эмне бар? Жооп бергиле. Табакта ысык тамак бар. Табакта эмне бар? Эмнелер көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Табакта муну жемиштер бар. Табакта ботко бар. Азаматсыңар. Келгиле дагы бир сыйра кайталайбыз. Табакта ысык тамак бар. Табакта мөмө жемиштер бар. Табакта ботко бар. Үчүнчү көнүгүн иштейбиз. Үлгү боюнча айткыла. Чыны менен чай ичебиз, кашык менен тамак ичебиз. Чыны менен чай ичебиз, кашык менен тамак ичебиз. Азаматсыңар менен окуучулар. Анда эмесе 4-чү көнүгүнү бирге окуйбуз. Текстти окугула. Ашканада. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. Бул казан. Казанда тамак бар. Дагы бир сыйра кайталап коебуз. Бул казан, казанда тамак бар. Азаматсыңар. Анда болбосо иштептерин ачабыз. Иштептеринде 37-ci бетте берилген көнүгүүнү жазабыз. Бул жерде көп чекиттер берилген. Көп чекиттин ордуна сүрөттөгү идиш аяктын атын коебуз. Келгиле сүйлөмдөрдү толуктагыла. Мен сиздерге биринчи сүйлөмдү толуктоого жардам берем. Бул бычак. Аны менен нан кесебиз. Кайталайм. Бул бычак. Аны менен нан кесебиз. Калгандарын өзүңөр толуктагыла. Андан кийин сканворд турат. Ошо сканвордду чечебиз. Сүрөттө түргөн нерсенин атын жазабыз. Биринчиде эмне турат? Ошону жазабыз. Идиш аяк деп жазат экенбиз. Андан кийинкисине карайбыз. Аты энеңер менен биргеликте жазгыла. Азаматсыңар. Үй иши.